Сары кашка каймана атыңыз. Ошо боюнча калып калды. Төшөгүңө чейин тартып. Барын сурап ийеби деп келатканда жүрөк сүйсүң да. Ошондон коркуп атам. Ой деп жана сен саламыңдай кылып. Ай, анан кийин атаңыз менен жолугуптурсуз го. Мен эч бир телеканалга апам жөнүндө айта элек азыр ойлоп отурсам. Кирсем эле апам бир мени карады. Болду, мени кээде берки ачуу суудан тата коет тигиби дешет го. Ошолор неден болгон? Башка суроого делүү. Жаным болгон. Жазганда кадимки төккөн кадимкидей. Укмуш жазыптыр. Көз жашым мойнума анылды агып атканын билем да, мындай бир. Мунун башы бир тайга мелдешиптир. Эшикке бир сары чал келди, мурту бар. Сени сурап атат. Ата деп мен ойлосоң, алып кет үйгө сөгүмдү деп. Анан атаңыздын каза болгонун укканда апаңыз кечирдиби, кечирген жок? Ай, Назиричка, Нуртилек курулуш компаниясынан батир алып атасың ба? Ооба. Мен да алам. Бир үйгө эки жиндик көп болуп калбайбы? Жок. Биз наоборот алам банттын оңдоп алабыз. Ризик окшотуп алабыз, шаңдуу, шөкөттүк менен болобуз. Давай. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн дагы кызыктуу мейманым бар. Бир сонун бир кеп курабыз деген ойдомун. Кыргыз Республикасынын эл акыны Амантай Кутманалиев бүгүн биздин төрдө. Саламатсызбы агам? Саламатчылык. Аман турасызбы? Аманчылык. Агам экөөбүз таң атпай эле бажылдашып атабыз. Агай, сары кашка каймана атыңыз. Ошо боюнча калып калды. Ооба. Терикпейсизби? Жагабы? Жок, терикпейм, мен сыймыктанам да бул атка. Себеп дегенде кыргыз эл артисти Айтылуу Актаңбай Орто Азияга таанымал киши Ашыралы Айталиев койгон. Ошо киши койгон. 2004-жылы Таласта Грозный Аманбаев жана Бабановдордун айылы. Ошо жерде бир сел жүрүп табият кырсыгы болуп анан баягы жардамга барасың да, гум жардам, артисттер, ырчы чогурчулар кетип атабы. Ооба. Анан ошол жерде бир үйдө отуруп, анан жана кийинки акындар, жаш балдар чыгып келаткан кездери. Эми мурдараак элге кичине таанып калган кез. Айтыш коому жаңы түзүлүп, Садык шээрине салып барган. Анан аш кемди Туганбай байке болуп барып, бир үйдө конокто отурдук баягы. Тиг иш чарадан кийин. Анан кезек келгенде эле акын окуучулардын улуусу мен да. Мага кезек берет. Темейде 5-10 мүнөт турдасам ошол күнү саабалап бир көздү жумуп алып кеткен экен, бир 40 мүнөт турдап. Бирок ошондо да бирөө кыңк этпей угушту. Илхом келгенде акынга ошондой болот. Убакыт өлчөм билинбей калып эле, эми мактанып аткан жокмун. Кээде болот да, анда санда болот. Ошондо ашкем тура калып, өз чоң киши го эми багы. Тура калгандай болуп, оптулуп келип, сары кашкам деп ийди. Анан жанында отурган бүт аттуу баштуулардын баары, ашке, сиз мынчалык кубанч эмелесеңиз, акындарга ат койгонуңузду уккан жок элек. Сары кашка дегениңиз эмне деп калды. Суроого жооп берип атам да. Дегенде, сары кашка деген дубан жарган күлүк болгон деди илгери, тулпар. Дубан жарган деген түшүнүктүү да. Бардык жерлерде чабылып, дайыма биринчи болуп келген. Өң сары кашка, тулпар болгон, сулуу тулпар болгон деди. Анан күлүк болгон. Бул Амантайдагы акындын күлүгү болсун. Десе эле болду ашка, мындайын Амантайды биз сары кашка дейбиз деп, анан сары кашка болуп аталып кетти. Сонун агай. Анан агай, мен сизди эфирге чакырсам, анан сен жалаң эфириңге лөктөр чыгат, гилейген укмуш адамдар чыгат, анан мен жарашамбы деп атып келдиңиз да. Сиз өзүңүздү мындай бир тарыхый инсан экениңизди баамдап чыгарат окшойсуз, Жок, ал мындай, мурда интервью бериш оңой эле нерсе болчу да, бир карасаң, траферат нерселер болчу. Бирин-бири туура эле сүйлөй берет да. Эми баратканда эле сезесиң, ал сен төрөлгөн учуруңду сурайт, анан окуган учуруңду, анан жогорку окуу жайга барганыңды, анан ишке качан киргениңди, чыгармачылык качан башталганын, ушундай кетет да. Анан ага даяр элесиң, жүрөксүбөйсүң, коркпойсуң. Азыркы заманда болсо сенин айланан ичегиңен бери шуап, төшөгүңө чейин тартып.
барын сурап ийеби деп келатканда жүрөк сүйсүң да. Ошондон коркуп атам. Жашыра турчу көп нерсе бар, акча Аны айтып аткан себебим жеңеңди айтып калды. Интервьюларыңда бир жерде бир сүйлөй ийипмин жеңең жөнүндө. Мен кошпой эле койчу, айтпай эле койчу дей берет. Скоро эме боло берет. Анан семья жөнүндө священный нерсе деп коебуз го үй бүлө. Ыйык нерсе. Ошону көп эле ача бербей, өзүң чыгармачылыгың, акындыгың, айтышың көп го. Ошолорду эле айт деп коет. Эмнеге жашсын? Аны өзүнөн сураш керек да. Деме, жазган аткой, эки жакка мындай ээрчитип барасызбы байбичеңизди? Көбүнчө тууган аяк тойлордо, жакшылыктарда, ошондойлордо. Чоң сахнага өзү 5-алипти окуган. Билимдүү. Дастан, хор дирижирование деп коет. Анан фольклор жанрында окуган 5-алип. Эмне өйрөтпөй койдуңуз? Үнү жакшы. Азыркы мен деп жүргөн эми аттарын айтып, аларга акарат сөз тийгизбейин. Үнү өтө уккулуктуу. Эстебес Турсуналиев устатым баа берген киши. Коллективде жайма туулган күндөр тиги буларды белгилейт да, бардык эле коллективде. Анан мен кезегим келип калганда эле, ай, келин баланы алып келчи Амантай бүгүн бир көрөлү дейт. Мындан көп жыл мурда. Филармонияда. Анан ээрчитип келип, сөздөн сөз чыгып, баары каалоо, тилек айтышып, мен туулган күнүмдө ар бирөөсү ошо кабинетте эле тосчук же филармониянын ашканасында, тиги унусунда. Анан эле бирөөлөр айтып да, маликтер айтып да, аликептер. Токтобүлөр, черкчи эмебиз да. Ой, жеңебиз да аялы да ырдайт, сонун ырдайт. Десе эле анан ырдай калды. Бак коем тиги кишиден сүрдөйт да. Анан ырдады. Айнан деп анан эстекем. Жакшы турбайбы? Комузду чапкылап жана кээ бирөөлөр баягы грубый эме чертет. Сен комузду терип, татынакай, үнүң да жакшы экен. Ай, Амантай ырдат муну. Деди. Аны ырдатканда мага кезде заман оор учур болчу, билесиңби, 95-жылдары, 3-жылдары. Ой, 95-96-жылдары, 2000-жылга чейин эле оор болду да. Маданият каралбай калган кез, адабият каралбай калган кез. Керек болсо академиктер көчөдө босо сатып, семишке сатып калган учурлар болгон. Ала убакта эми силер баа мектеп жашында болуп билбей калдыңар да. Анан мен аялымды кантип ырдатам, кантип чыгарам? Үй бүлөлүк көрө каттан бошоно албай жүрсөм. Анан ошентип ырдабай калды. Ырдабай калганына өкүнбөйт деле. Өзү эстүү жердин кызы, эстүү үй бүлөнүн. Бир үйдөн бир артист эле чыксынчы, сен чыкчы, биз сага жардам беребиз. Мен ырдагым келсе, эме жерлерде, кайсы жерде болсо деле эл да. Сөзсүз эле филармониянын сахнасына чоң жерге чыгып алып ырдагандабы. Ырдыге болсо керек болсо адам өзү үчүн да ырдайт. Өзүнүн жан дүйнөсү үчүн. Ошентип анан искусство эмеден алыстап калды, бирок тиги бу ырдайт. Бир жолу Сармерденге акелеп жакелеп отуруп, 3 күн, 4 күн дайындап отуруп алып бардым да. Болбой атты де. Акыр болбой. Анан сагын эжет Ниязалиева да, аердин автор. Алып кел деп отургандан. Бардык анан эми бир топ ал чөйрөдөн алыстап калганда кыйын да. Жакшы эле ырдап атты, деп эле анан эми жанагы артисттер дагы бир-бирин сүрөгөндө да кээде орой сүрөй беришет го. Ой деп жана сен саламыңдай го. Деп эле калп эле тим эле. Кээ бирөө антышы сүрөйт. Эй, жакшы баракелде, деп. Кээ бирөө деп калп эле чогучутуп. Анан ошентип итсе эле байкуш аялым баягы көптөн бери көрбөй калганда сахнаны. Комуз менен ырдайт. Эметип кетти кичине, 1-2 сабынан баягы жаңылып кетти да. Анан кашайып болду, өзүм эптеп көндүрүп, эптеп сахнага сүйрөп келаткамда, ушуга катыштырсам, алдап-салдап анан дагы бирдекеге катыштырсам, анан аранан алып чыгып кетем деп чоң сахнага. Болбой калды, анан ошол жерден эле бүттү, келгенден эле ырдабай мен болду. Эй, эмнеге антип калдың десем, чоочуп кеттим, анан кийин сүрдөп кеттим деп. Бирок туугандарда өзү ара жакшылыктарда ырдап жүрөт. Аны ушундай эки чоң таланттан кандай балдар жаралды агай?
Жакшы балдар жаралды. Эми бала 2 уулум бар. Эмирим, Байтурум. Эмирдин атын Нурлан койгон, Калыбек билесиңби? Азык Жашыра союзунун төрагасы. Нурлан байке. Философ акын. Ошол койду. Элмирбектин үйүндө коюлган. Иманалиев. Аны ошонун үйүндө отуруп, эмне болуп ошол үйгө барып калып, сүйүнчүлөп барып калбаймынбы? Элмиш экөөбүз кичинекейибизден бир жашап калганбыз да. Ал айылдан жаңы келгенде, Абдиев алып келгенде, экөөбүз 4-5 жыл общежитияда туруп калганбыз. Ада бойдок, мен да бойдок. Анан сүйүнчүлөп барасың да балалуу болгондо. Ай, байке келиңиз деп барсам, жана ырыспайлар, жаш кези бар, мана силер. Көп азыркы элге таанымал адабият жылдыздары, сахна жылдыздары, обончу бар эле бар. Анан атты ким кандай коебуз деп келгенде эле анан Элмиштин жылдызы жанып келаткан учур ошондо булбулуму карап чыгып. Эми Элмиштин үйүндө отурабыз. Байке, мага уруксат бересизби мен коеюн деп эле анан Калыбек Эмир деп койду. Бир чети Элмирбекке уйку ашып, ушундай бала болсун дегендей. Анан бир чети Эмир деген эл башы, кандай правитель, ушундай деп чеч билинет экен, журт атасы дегендей. Ой, суроодон алыстап кеттикпи? Жок, сон. Анан ошондой 2 уулум бар. Чыгармачылыкка жакынбы дедим да. Балдарың, мындай аккан арыктан сабагат дейт го. Аккан арыктын балдары булар. Аккан арыктын балдары. Жана Жусуп Алиевдин бир музутактуу балдарында сонун немелер бар го. Каармандар. Бул аккан арыктын баласы да, аккан арыктан сабагат да деген. Муну чоң ата мисалы Кутманалыдан баштап эле жамак айткан, элди кырлар дырдаган киши болгон. Өзүм атам Токтогул деле жамак айткан, ыр жазган киши болгон. Жана андай бир латын арифтери менен, анан мындай сыя челекке маалып алып жазган киши болгон. Анан демек бирок азыркы мына интернет доору болуп калбадыбы? Алаксыган учурлар. Алаксыган учур көп болуп анан билбейм. Чалабыла бир элге жарык болуп чыга албай калгандан көрө өзүнүн жолун таап кеткен эле жакшы. Эгер таланты кайнап ар жагында батпай турса, андай сүрө турган атасы турам да. Анан өзүдөрү жол тандашат, эми азыр картайып кала элек да балдар. Жаш кездер. Балким кийин тээп чыгат дейсиз. Жылт деп калар деп ойлойбуз. Ыр жашпайбы агай, сиз түгөс го тим эле. Жашса мен окутканыңыз беле ата мен ыр жаздым деп. Мисалы Байтур балам кичинекейинде Манастан үзүндүлөрдү айтчы. 3 про, жалгыз тек, 3 кылгомуз деп Алыкулдун поэзияларын жаттап айтчы мектепте. Анан улам жогорку класстарга келатканда эле токтоо болуп калышты. Мен кичине шашмараак, жеңилирээк мүнөзүм бар го, алар андай эмес. Экөө тең эле далайды көргөн кишилер. Ачыңыз чукулбу? Сырлары дагы ичинде. Ушундай. Анан ача албай жүрөм аларды. Ата бала сырдашпайсыңарбы? Сырдашабыз, сүйлөшөбүз, эми кандай темада, кандай учурда. Бар кандай? Амдай, кандай ата болдум деп ойлойсуз агай? Мен жакшы. Жумшак болдуңузбу же эмне? Жумшакмын, аялыма деле жумшакмын, балама деле жумшакмын. Мен өзүдөгүсү деле байкайт болушуңар керек, кишиге кат айта албайм да. Кат сүйлөбөйм. Бир кичине бир нерселерди эмелер болуп калса, унчукпай 3-4 күн унчукпай койсоң, жүрө беришет дагы анан атам эмне болду? Серьезныйсызго деп калышат. Дагы серьезный болуп жүрө берсең, айтпайсызбы эмне бизге таарындыңызбы? Дагы серьезный болуп жүрө берсең, анан өздөрү айтат, кечирип коюңуз, сиз баягы эмеге эметип атасыз го. Бир немелер кылып калат да турмушта кичине. Анан жасылышабыз. Болду, анан анысы кайталанбай калат. Көбүнчө унчукпай эле тарбиялап койсо болот кээде балдарды. Анан урушуп бирдеке десең, анан ар жагы туура эмес да.
А мындай сахнага чыккандачы, сиздин атаандашыңыздай чымчып койгондо жакшы эле жооп бересизби? Катуу эле, же көңүлүн оорутпайын деп эсептешесизби? Эми айтыштын ааламы такыр бөлөк. Ал жерде сахнадагы учурлар ар кандай да. Кандай суроо болот мисалы, кандай суроого кандай жооп бересиң. Көбүнчө мен айлантып кебеске ороп же таш менен урам десең таштын өзү эмес, ташты карга ороп. Өп туруп ошондой урам. Ошондой эметем. Как раз жеңең чалып атат го. Сагынып кеткен го агай. Бат-баттан сагынышып турасыңар ушинтип. Кенедей ташты мындай кой, мен сени кебез менен да ура албайм деп айткан бир жол, бир айтышта. Эми ошол түшүнүктүү да. Сага жамандык кыла албайм. Айтышам десең уя албайм. Сенден осуп чыга албайм. Бирдеке анан айчы концовкасы Кенедей ташты мындай кой, мен сени кебез менен да ура албайм деген сөз жетет. Ошондой. Кар короп десе эсиме түштү. Мектепте окуп жүргөн жылдар бар, жогорку класстарда. Кээде жашыраак мугалимдер балдар менен деле ойной берчү эле го. Силерде деле болгонбу балким? Кар урушуп кетишти. Эшиктин алдында. Агай сен менен аралашып кар урушуп атса, эркелеп кетет да балдар, эмне кылаарын билбей. Монтип жүргөн агайың эле бир ошо күнү балким агайдын аябай эмес жакшы окшойт. Мага аябай жакшы окшойт. Биз менен да урушуп кетти. Ой, биз аны көргөнбүз, ошо кеттик айланайын. Эмебиз бош коюп эле. Ана мен кичине шустрерээк окшойм бала кезде. Баары кар менен уруп атса, мен кызыктуураак кылам дедим да, жерден бир карды алып туруп, кардын ичине кичинекей ташты. Мындай кылып туруп анан кийин. Эми бир эме жерге урбайсың, конечно, мындай. Кыштын күнүнө калың пальто эмелерде. Ошондой менен уруп ийсем эле катыраак тийип калыптыр. Ким бул деди? Ким? Не тийди окшойт да мындай, сезип калды окшойт да жөн. Анан баарыбыздан катарга тисип алып, сем баарыбыз чыкпай турабыз да. Кантип айтасың? Катарда турабыз. Анан чоң чогулуш болгон. Карасаң сөздөн сөз чыгып кетет. Анан Жоки Жолдошбек деген эң жакын досум бар. Анан ал экөөбүз абдан эле патриот боло берчик. Калп айтпаш керек, чынчыл боло берчик. Кандай учур болсо дагы чынын айтыш керек. Балким ошол убакта китептердин таасири окшойт бир баягы. Анан баарын айтыш керек. Досуң эмне кылса дагы аны дос болсо өзүнчө дос болуш керек, бирок аны чындыкты айтыш керек деп ушундай боло болчу, аябай правильный боло болчу. Баары айтпай турат да жана таш турганда. Анан ошол бир убакта айтпадыбы? Сизди амантай урду деп. Анан кийин болду. Мен өзүнчө бөлүп алып туруп ал кечтеги жазаларды билесиңби? Кандай эле? Бурчка, класстын бурчуна тургузуп койчу анан кийин. Жана бир колуңа эмени көтөрүп туруп столду. Анан дагы бир бутуңду көтөрүп туруп, бирок жонуң эмеге тирелип турат да баягы дуалга. Бирок турасың чыдап. Тиги эметкенче качан онтип келип түшүп, колуң талып, бутуң талып кулаганча түшүп калсың. Ошондой жаза алгам. Кар менен ташты аралаштырып. Будан өтөлү. Бу эмнеден чыкты? Айтыштан чыгып атат. Анан неме мындай ата-энеңизчи кандай эле агай? Эми ата-энем мен апам өзү 9 бир тууган бир жатында бир курсактан чыккан бала 9буз. Таажугул, Ажугул, Талантбек, Таалайбек, Абдыманап, Амантай 6-чы, Алик, Анархан, Салтанат, Сайран. Аттар да уйкаш бири-бирине. Ана муну жерде ошол тууралуу мен Чара деген ырым бар. Бул жакын арада жазылып калды. Жанагындай бир силердин Facebook тиги буңарга кой берүүсем көп эле кишилер керек болсо белгилүү жазуучу акындар мынага жакшы комментарий жазышты. Ой, сен поэзияда жазсаң болот турбайбы деп койсо дагынан кетпедим мен, баары бүтүп ошол калгансың. Анан үй бүлөгө байланыштуу монун ырым бар. 3 эле куплет. Чара.
Кадимки кызыл сары чаралар болчу биздин кичинекей кез. ооба эсимде. Анан ошонун тегерегинде ошондон тамак жеп, күлчө тай жеп таластыктар. Башка жердегилер бир жери күрүш жеп маселен. Чоңойдук да. Ошого байланыштуу. 9убуз кол салып той челек сары чарадан. Эртерээк анын экөө да эч келбес жакка караган. Экөө кайтыш болуп калып, жетөөбүз калганбыз. Жетөөбүз кетип туш-тушка жети бүлө болгондо чаранын ээсин жоготуп, чаалыктык далай жолдордо. Бир кезде башты көп кошсо, бириктирип мис чара, биздеми кошсун дайыма бийик мүдө иш чара. Чара дегенир. Буга өтүп кетебизби да, анда да бир эметем, кичине оор эмес, жеңилирээк ойлонуп койгон. Күлкүлүүбү балким? Күлкүлүү деле эмес, бунун ичинде деле тагдыр бар. Алма дегенир. Келинчегим жөнүндө сурап калдыңбы, жеңең жөнүндө? Экөө жаңы сүйлөшүп жүргөн убактар, үйлөнө элек кез, биз жанагы общежитиянын жатаканасында таанышканбыз. Ошол жерде жашачы. Мен да ошол жерде жашачымын. Эң биринчи таанышканыбыз жеңең менен эменин биз элдик таланттар издейбиз деген Кочкор районунун борборунда эме болгон. Конкурс болгон 89-жыл. Мен 20-да, бул 9-класста канчада болот? 16, 17. 15. 14, 15, 16 жаш экен. Алар айылдан барган, бүт республика боюнча өнөрпөстөр башканда. Ошол жерден таанышканбыз. Бизден автограф алып, анда биз анча-мынча элге таанып калдык да. Малик Аликеев анда ой досум мөл-мөлүм деп дүңүлдөп турган кез айланайын. Көчөгө чыксаң бура бастырбай автограф сураган кишилер. Анан ошол конкурска барып калганда бир кыздар келип эме алып атып автограф. Жаңыл ошол жерден таанышып, анан кийин мен общежитиеде жашап атканда алар келип бияка окуп калбайбы? Анан жатаканада таанышканбыз. Анан булардын тарыхы Чолпон атадан алмап келген бир эмеге барып, тойгобу, гастролгобу, кызыл алма эки чоң. Сөз менен комментарий кылбайлы, ырдын өзүн окусам түшүнүктүү болот болуш керек. Илгерээк Чолпон ата боз териден кып-кызыл алма келип, кыялдуу кырчын кездер кызарган таңда келип, албырып турдум сенин эшигиңде суналбай, абдан эрип. Аярлап колуң алып, бөлүшүп наз кылганбыз, сен да мен ал алманы аябай жактырганбыз. Шашылып тиштей калсам, бырс этип суу чачырап, үнсүздүк үнгө келип каткырганбыз. Жана бир тиштеп жиберсем, көлдүн солдун алмалары бар го, бостерин кып-кызыл чоң. Тиштеп ийсем эле бак жарылып неметип кетти да, суусу чачырап. Эсиң, чачыр. Каткырганбыз. Эсиңдеби эркетайым, жаңылтайым, мен эле амантайың деп жазып. Анан романтикаңар бүкмүш го? Ооба, ошентип анан баш кошуп калдык. Эмир Байтур эки баланы төрөп берди. Турмушта ачуу таттуусун көп эле көрдүк. Ой, жана айтып атпаймынбы, эл загыранан жеп калган учурлар деди 2000-жылга чейин. 2003-4кө чейин эле оор жашоо болду. Маданият тармагы айланайын. Такыр эле бир департамент неге айланып калды эле ошондо, Маданият министрлик. Өзүнчө эле бир нерсенин отделинде болуп калган чакан. Филармонияда 1000 сомго жетпеген айлык алчу. Аябай оор кездерди. Анан ошондой турмуштарды да көрдүк. Анан эми азыр эле баягы бир ашкан-ташкан бай болуп кеткен жокпуз. Үйгө деле кеч жеттим мен. 2004-жылы барып анан үйлүү болдук. Ал үйлүү болгондун деле себепкери айтыш коом түзүлүп калып, Садык Шернияз Сай-сайда Коктуголотто жүргөн акындардын баарын чакырып, анан айтыш конкурстарды өткөрө баштады. Даңкылдатып, казактан бери чакырып,
чоң байгелер коюлуп, ана мен үйдө жүргөн жаным Сакең дагы ой болуп атты. Жакшы ырдасың. Эми ал жүрү чечет да конкурстун баш байгесин. Анан ал эми баягы ошол жердин президенти болсо эле баланчага бер десе ал эл турат да, бербейт. Бирок ал ойлоду да, Амантайдын үйү жок. Жакшылап даярдан, оюң топто, өзүңдү иретте, үйгө жетип каласың, Мунугу эгер баш байгени алып калсаң. Эменин Токтогул сатылган 140 жылдыгында 2004-жылы. Анан ошондо айтышып, анан Жигули билесиңби, ошол убакта жана Лада Жигулилер баш байгеге турган. Эми ал убакта ал машиналар жолдон чыга элек, жаңы. Ана мен аны алгандан кийин баягы ошол болдум да. Анан алгандан кийин 2 балам менен өзүбүз квартирада жүрсөк, анан салонго жашамак белек. Ошон салонунда. Көптөр айтты, бул баш байге деген ырым болот, машинени айдабайсыңбы, минтпейсиңби деди. Анан өзүң бил деди Сакең дагычы, эгер айдайын десең айда, балким үйгө кийин жетип каларсың. Жок дедим, категорический чечем. Үй кылабыз ушуну. Деп отуруп, мына мен немеме жараша, бактыма жараша ошол убакта үйлөр арзан болчу. Мисалы 4000-5000 долларларга чоң эле үйлөр келчү. Анан ошону үйгө айлантып алганбыз. Кийин өкүнгөн жокмун. Машинени айдаганда ким билет эле? Мендей шашма киши 2-3-үнчү карагайды уруп алсаң жок болмок да. Бирок кийин деле машина алдыңыз дагы. Ал 2013-жылдары. Анан бирок ошол биринчи баш байгеңге жетпейт экен. Биринчи жеңишиңе көп учурда ушундай болот. Анткени анан жанагы айтайын да, мисалы 4000ге чоң үй алдыңбы? Азыр 5 машинелик баш байга алсаң да үйгө жетпейт. Билесиңби азыр үйгөлөр канча? Кетпеди асмандын башына. Чыкпады. Анан мен бактыма аны айтып атканым бактым бар экен да, ошондон 1 жыл эле кийин болгондо баш байга алганда ал 1 сотик жерге да жетпей калмак. Үйлөр кетти да ошондо эле, түз эле асмандап кетти. Анан кийин атаңыз менен жолуптурсузго кечи, ошону айтыңызчы. Ал өзүнчө үй бүлөлүк маселелер. Аны айтыш керекпи, айтпаш керекпи? Бирок көп эле артисттер, белгилүү кишилер айтышат экен ушундай эмелерди. Эми жашырганда эмне, турмушта ар кандай болот, туурабы? Азыркы деле турмуш менен илгерки турмуш бүлөлөрү бирдей эле, бир асман, бир жердин ортосундабыз да. Анан апам ошол биринчи күйөөсү кайтыш болуп калып, 25 жашында калганда. Анан эмне кылат? Анан менин атам Токтогул деген киши, Токтогул ишимде. Ошо кишиге баш кошуп, анан биз 5 бир тууганбыз Токтогул атадан. Алибек атадан апам биринчи жарынан 4-төө. Тажыгул, Ажыгул, Талантбек, Таалайбек. 4 бала менен алса, демек сүйүүсү күч болгон экен да. Жапжаш кайтыш болуп калганда абдан уста, элге кадырлуу, барктуу киши болуптур биринчи күйөөсү. Анан 4 бала менен калгандан кийин мен апам 4 балалуу аялга баш кошкон себеби мен атамдын биринчи аялынан бала көрбөптүр. Төрөбөптүр. Көзүнөн учуп жүргөн экен. Анан көзүнөн бала учуп, балалуу болсом деп анан айтыр бала төрөп берген эле аялды алам деп анан. Анын үстүнө апам да өтө сулуу киши болгон. Муну эмеге бергем? Менде эмес, сулуу киши болгон. Мен кээ бир туугандарым көрсөң, абдан сулуу кишилер. Сиз анча эмессиз. Жылчыйып калган көз. Анан кандай кайерге келдик? 4 баланы. Анан ошол 4 бала менен калат дагы. Анан атам ошол учурда илгерки учурларда айылдын машинесин айдаган болот. Баягы совхоздун машинелерин. Ал убакта совхоз машинелерин айдаш деле азыркыча айтканда чоң авторитет экен да. Баланча шопур деп мен айланайын. Сайыздын учурларда. Анан ошол айылда машинесин учуруп жүргөн убактардан, учуруп деп айтчарак илгеркилер, катуу учуруп жүргөн убактан апам туш болуп калат да. Анан күйөөсүнөн жаш калган, өзү өтө чырайлуу, келбеттүү аял болсо, эл айтышат. Ошондо 4 бала менен болсо да апаңдын эме сыны
жаш келин немедей болчу дейт. Ушундай болчу дейт. Анан атама баш кошуп калып, атам айтканда төрөп баягы балалуу болуп келин. Эмес табышкан да бири-биринен, жылдыздар келишкен. Ана ошондон анан Адике деп коебуз. Абдыманап агам төрөлөт, мен, анан Аликтин өзү аты Анархан. Анархан деген эркектин аты экен. Биздер кыздарга коюлуп жүрүп анан кыздын аты болуп калды. Кичинекейин анысы кызык. Кичинекейин паспорттун карап отуруп анан кийин Анархан десе бир классташтар айтканбы, достор айтканбы? Дей бул кыздын аты деп койсо. Чийип туруп паспортун. Паспортун дейин тиги биринчи эмени метрикени. Чийип туруп анан жанына Алик деп жазып салган, чоң кылып. Кызыл сыя менен. Ошентен Алик болуп аталып калды. Азыр Алик дейбиз. Бирок азан аты ошол Анархан. Анан Салтанат Сайран. Эң кичинекей Сайран усак окшогон неме, абдан шайыр, күлдүрө эле берет. Жолуксаң эле, Акын байке кандайсыз анан жүрөсүз. Сүйлөө манерларларыңарда окшош. Анан агай. Анан алыптыр анан. Ошону менен 5 бала төрөлгөнбүз. Анан бирок эки атанын балдарынын ортосунда кыл өтпөгөн ынтымак болгон. Ушул убакка чейин биз эч убакта эки атанын баласы деген бир оозубуздан же кошуна колоңдон уруубузда сөз болгон эмес. Жанагы чара, бир чаранын тегерегинде ынтымактуу чоңойгонбуз ушунчалык. Атаңыз деле Бул неден улам бекем ынтымак бизде болгон. Эки атадан деген үчүн сөз болгон эмес. Себеби апамдын акыл эси болуш керек, апамдын даанышмандыгы болгон. Апам өтө апасын баары эле мактайт, бирок мен эч бир телеканалга апам жөнүндө айта элейкем азыр ойлоп отурсам. Апам жанагы уз киши болчу, колунан көрүп шырдак жасачы, оймо жасачы, ал экөөбүз чий тартчык кичинекейбизде. Билесиңби чий тартуу деген? Белге салып алып турган тартат мындай. Ушинтип тартат. Узун чийлер болот да. Ошону мына колуңа салсаң колуң кыйып кетет. Бат эле бир 2-3 жер тартканда эле колуң канжалайт. Анан апам жанагы боз үйдүн немесине жасайт аларды жанагы. Билесиң. Анан муну ондай белге салып туруп, анан мынтип туруп тарсаң оңой чыгып кетет. Чий тартып келатканда, чилмийген мен жашанда бир ырлар бар. Саргашкан санат деген китебимде бар. Баягы Садык Шеринияз спонсор болуп 2004-5 жылы чыкты го дейм. Чий тартып келатканда, чиедей мен жашанда, күз эле, күгүм эле күбүлгөн дарактарда. Анан апам ырдап калчу кыңылдап. Ошол убакта популярный ырлар экен жана бейшеге жандарды кийин угуп көрсөмчү. Таратып шокум асманга, таң атып келе жатканда, алмалуу бактың аралап, ай айылды көздөй басканда деген ырлар бар го, эски ырлар. Анан экөөбүз ошентип айылды көздөй басчык анан кийин. Анан мен таң калып эле апамды карай берчим. Неге? Эл жок жерде ырдабайт, абдан неме киши да ол мындай. Олуттуу токтоо киши. Анан жанагындай талаа түстө, эч ким жок жерде. Анан менин кичинекей бала болсом, менден уялбайт да. Анан ырдачы. Ушул эсимде калды да. Келатканда кечинде ушул айыл тарапка анан ушуларды ырдаганы. Бүгүнкүдөй бир ошондой кичинекей болсом да билем да. Анан жана китебим ошондой кирген. Кырда турган, а көрсө айрылыпмын ааламда кымбатымдан. Эшигибиздин алдында кыр дөбө бар эле. Ошол жерден 7 баланы, 9 баланы узатып, армияга мисалы 7 эркекпи? 7-өн узатып, кайра 7-өн тосуп алып, 2 кызды ошол кырдан узатып, ырларым бар жөнүндө. Анан жаш кайтыш болуп калды да, биздин үйдөгү чоң трагедия ошол болгон. Элестет 66 жаштагы аялдар азыр тойлордо бийлеп атпайбы.
бирок апам турмуштун түйшүгүн өтө көп тартып калган. Элестет 9 эмес 2 балаганы кээде бір ысчып кетет. 9-ун тең башын бириктирип, сен мындай дегиспей, атасы жок болсо жаш келестеринде кийинчирээк бир эметип калышкан да, башкача жашап калышкан. Мен 2 класспы, 3 класстарымда ажырашып калышкан. Андан кийин эле түйшүгү көп болгон да апамдын. Кырманда иштеп калдык апам экөөбүз. Буудай сапырып. Мен ошону чоңоюп келаткан кездер да. Талаа түстө иштеп калды апам. Ошентип анан кийин бирок мен жакшылыктарыбызды көрүп калды, четин көрүп калды. Мен кичине атым, башым элге таанылып калган учурда үйгө эстебиз Турсуналиев баш болуп, Ашыралы, Айталиевдер, Кыргыздын мен дегендер барып апамды мактап, "Ой, мына балаңыздан бирдеке чыгат. Жакшы киши турбайсызбы?" деп алар ырдап беришип, үйдө төгүп ырдап беришип. Ушуларды көрүп калды. Теледен көрүп, гезиттерден карап эле сүйүнө берчи. Ал убакта мисалы радиого чыккан өзү деле билесиңби? Чоң окуя болчу да. Ой, менин балам кече радиодо ырдады деп апам кошуна колоң досторун баары чогултуп алып, дасторконун жайнатып алып, анан жанагында эрларды ырдашат да. Подружка, азырча айтканда эми ошондой дейсиңерби? Коргулар менен. Анан дагы мен кичине бир ирденип, тирденип келаткан учурда анан жанагындай болуп. 2001-жылы кайтыш болуп калбады. Онкология деген жаман оору экен да. Бияка алып келдик. Улуу балам Тажыбул байкем алып келди. Сезди бирок, сезди. Сезеткен эски кишилер өтө сезимтал кыра болушат го. Ооба. Ай, больницага алып барбайлы койгулачы деди. Жок деп. Бир эмес 3 жеринде экен жана балекет шишик. Анын үстүнө апам тамеки чекчи. Эми уялбай айта берейин, ал эмнеге чеккен? Кичинекей кезинде, кичинекей эмес, бир 20дан ашып калган курагында мурду канай берчү экен. Туруп эле мурду канап эле кан токтобой ушундай бир эмне диагноз экенин азыр билбейбиз. Балким белгилүү чыгар. Анан муну эмне кылабыз деп эле анан атасы таятам бешолгур. Анан бирөөлөр акыл айткан болот экен, тамеки чектириш керек. Ал убакта тамеки аял заты чегүү деле өтө сейрек болгон да. Анан кой эми баягы кыз өлүп калгандан көрөк эмнеси болсо да берет да ата эне деген. Анан аны да бир айылда көп киши чекпейт, бир жактардан бир сигарет таап келип анан тигини жыттатып чектирсе эле токтоп калат экен кан. Жакшынакай болуп сол калат экен. Анан кайра жүрөт деле анан кайра эле канаса баягынан бери ата энемне эски кишилер да. Ап кел жанагы чылымын ап кел деп эле да кайра чектире койсо кайра токтоп калат. Анан аялдын организмин билесиң да, любой нерсеге алып бат көнүп кетет. Ошентип Бакуш апам ушул чылымын таштай албай жүрүп анан жанагындай ооруга кабылып калды да. Билбейм эми ал оору ошондон болдубу. Андай дейин десең 40-50 жыл чеккен деле аксакалдар жүрүшөт да. Ошентип сезди. Врач айтты, амантайым сен тааныйбыз, элге белгилүү кишисиң, апаңкы акыбалы ким улууңар деди. Мен айттым, Тажыбул байкем жүрөт. Эми сизди тааныйбыз деди. А киши баягы эми өзүнүн оюн токтото албай жүрдү эшикте. Баягы көзү башынан билинип калат да баланын. Анан ошол көрсөтпөйүн деп далдада жүрдү. Анан мен кичине артист сүрөй болгондон кийин анча-мынчаны билгизбейсиң да баягы ролго кирип. Анан айтты чакырып, "Эй Амантай, өтө оор дегенде эле жүрөгүм зыр деле түштү. Биз Айгатка деп алып келдик да. Амантай өтө оор, эми жигитсиңер да, карман кыла өзүңөрдү. Айылга алып эле кетсеңер болот." Анан кантип мен апама айтам, кайра айылга кетип атканды эле билет да тиги киши, дейт да. Жок, анда айтыңызчы дедим, сиз бирдеке кагаз жазып бериңиз. Бир балким элдик чөп жар ичсе, же бир элдик эмеге көрүнсө, бирдеке эметсе жакшы болуп кетет экен, үйдөн деле дарыланса болот деп жазып бериңиз. Десем анан тиги киши анан ошондой болуп туруп жазып, ошону окутуп кичине эметейин дейсиң да.
Ошондой жазып берди. Анан палатада жатыптыр. Кирсем эле апам бир мени карады. Мен да туруп калдым деле анан апа дедим. Апа айылга кетебиз, мынау эмеке мындай кагаз берди го. Сен ошол кагазыңды чөнтөгүңө салып эле байынан. Билип койду да. Салып эле кой. Жок, мынау чөп дары берет турбайбы? Ушундан анан бир 3 ай ичет экенсиз, жакшы болуп кетет экенсиз апа. Ооба, ал дагы термосту тетик эмелерди чыйна, анда чыгал. Деди. Эшикке чыксам улуу экем ар жакка качат, бияка качат, көзүн көрсөтө албай. Апам экөөбүздүн эме болуп жүрөт, кайра экөөбүздү настройкалап жүрөт. Ай, баскыла, машинеңер кайгында турат? Эмеңер кетебизби айылга? Шаарыңардан тажадым деп. Анан ошондон көп өткөн жок, айылда бир 3-4 ай эле болду да. Муну акыркы шырдагымды бүтүрүп алайын деп шырдактар жасачы да. Анан Салтанат кызына айтыптыр, жардам бер айнанайын. Ушуну бүтүрүп кетейин. Ушуну акыркы белегим үйгө ушулун болсун деп анан чоң кызыл шырдактын. Бирок мынча жери бүтпөй калды. Мондай бир жери. Анан кийин Салтанат бүтүрдү. Анан ошол шырдак көп сакталып үйдө дагы. Ошо анан мен эми биякта жүрдүм да, баягы айылга жеткизгенден кийин. Анан айтышты, кандай эмеде акыбалда болду деп бир туугандарыман сурасам, аябай жанагыны бүтүргөнгө аябай эметти, шашты дейт. Баарын унутуп эле ошол шырдагын эле ойлоп туруп алды дейт. Ошонун үстүндө жасып эметип атып уктап кетет дейт. Кайра ойгонуп туруп чайпай ичип алып анан кайра баягы жерден баштап улап иштей берет дейт, кооздоп. Жоготуулары көп болду. Мени кээде берки ачуу суудан тата коет тигиби дешет го. Ошолор неден болгон? 5 жылдын ичинде катар бир үйдөн 5 киши кетип атса, апам, атам, биринчи атам, анан апам, анан 2 агам катар, анан жеңем, анан ошонун баарынын өзү кичинекей киши болсом, да көтөрдүм да. Депрессия болдум бир убакта. Депрессия дейсиңерби жанагындай? Депрессия болдум. Эми бул тагдырдын бир жолдору болуш керек, бир башка суроо көтөлүү. Жаным огом десе. Башка суроо көтөлчү. Жан кашайып кетет экен. Жандагым десе. Апам эстелине жазган ырым бар, ошондо айта кетейин. Эстелик жасатып атыптыр, анан айылдан улуу агаларым чакырды. Амантай, сен акынсың, биз сөз менен жазганда окшошпой калат экен. Мына эстелигине бир куплет уйкаштырып берчи дешти. Кандай жасам, мандай жасам деп отуруп анан кыйын экен, мындай төгүлгөн оңой эле го. Анан андай жерге бир сөз жазыш оор экен. Антсе да жазылганы бар. Жайыңыз жакын орноп тур, бирок жаныңыз жакын болбостур. Уул кызың үчүн апа эми ушундан өткөн шор жоктур деген. Апам ошондой, апам ошол бир туугандар бул эми үй бүлөлүк нерселер го. Анан атаңыздын каза болгонун укканда апаңыз кечирдиби, кечирген жок? Ал чоң окуя болгон. Элестет кичирээк кезинде кеткен. Эми атамдын кеткени деле, ажырашып кетишкендери деле бир көпкөнчүлүктөн же бир эмеден болбоптур. Кийин изилдебедимби? Бул бир кырсык чалыптыр. Кырсык чалганда кандай? Атам деле жаш кези болот, достору болот, ар кандай чөйрө болот. Өзүмө окшогон ак көңүл киши болсо, апам айтып калчу, ак көңүл киши эле. Кээде бир баягы жакшы көңүлү кармаганда апам, атаңдай мактап калат да. Эмне бүгүн атамды мактап калгансыз? Десем, эстеп кеттим да. Көңүлү жумшак киши эле. Жана топурагы да жумшак болбоду, ак топурак чыкты дейт. Аны да ырымдайт эски кишилер. Топурагы салып атканда аппактым эле жубардай болгон топурак болду. Ошонун жанында эле көмүлгө эмелер таштар үйүлүп жатат, жери казса.
Эми жердин шарты го бул, баягы бир адам жаман, бир адам жакшы дей албайбыз да. Бирок ошого жакын эле жерде аппак топурак. Ой, көчөдөн алып келе берчи дейт досторунун баарын эле дейт. Урият апамдын аты. Урият деген азаттык, эркиндик деген сөз экен эскиче. Эски кишилердин аттары да жакшы. Анан досторум келди, алып кел деп анан акыркы үйдөгү эмени деле алып келип анан астырып, анан эт аштарын, акыркы сүрүлөрүнүн баарын казанга салдырып эле анан кийин бапырап отурган киши болчу дейт. Анан жана антип кырсык чалып абакка түшүп калып атпайбы? Анан ажырашкан себептери ошол, көп жашабай калып, тигиндей мындай болуп. Бул жерде көп маселелер бар, муну экранга айтпай турган, айта турган. Анан биз кичинекей болгондойун атам бизди апам кантип чоңойтtu. Куса болбосун деди. Атасын өзгөчө мен атама окшошмун да. Анан бул жакын бала көп ойлой берсе, эмете берсе куса деген оору болот экен. Ал бала көп эметип кетип, чөгүп кетет экен. Анан өлүп калган деп угусуп туруп эле мага. Өлүп калганда угусуп койдубу? Атаң өлүп калган деп чоңойткан керек болсо. Жок атаң. Түңүлсүн деген да. Болбосо кечке эле телмирип эле отура берсең, муну бала жок болуп кетпесин дейт да. Анан апам да кийин анан билдик да ананга эме тирүү экенин. Түшүндүңүзбү тирүү экенин? Бирок чет-четин угуп жүрсүк, жок атаң бар деп деле бирөөлөр айтып коет да баягы кийин. Анан филармонияга келип артист болуп антип мынтип жүргөндө эле анан бир күн эле абактан эмелер келди да, майорбу, капитандар эмеси бар. Жылдыздары бар. Атаң жиберди деп. Элесте түрмөдө жашкан киши болсо анан ошол жердин иштеген жанагындай бир званиялуу кишилер атаман кат алып келчү да. Көрсө жанагында эмне деп коет ошол жердин чоңу. Түрмөнүн. Эми атаманда деле бул чуңдуу чоң бир мындай бир киши болгон эмес, кичинекей эле. Анан баягы пахан деп коет экен, пахан деп коет экен. Ошондой болуптур. Пахан болгон себеби ал жерде бир кыйын мушташ кишини пахан кылбайт экен. Мындай бир эмесине карап, баягы бир акылынабы, же бир эмесине карап ошондой кишини шайлап коет экен. Аны элестет, атаң түрмөдөн сага жанагындай кишилерди филармонияга жиберет. Анан агай. Анан кактын алдыңызда анан. Үйдө сакталган, китебиме да кирген жана Саргашкан санат деген китеп. Эмне деп жазыптыр? Ата мурасы деген. Эми толук жатка билбейм, анан акыркы саптары бар. Каралдым балам артында, катыма бастым мөрүмдү. Жок, мунун башы ар ким айтып баргандай калтыргандыр көңүлдү. Жаздым болсом жалганда каларсың билбей өңүмдү. Каралдым балам артында, катыма калтырап бастым мөрүмдү. Ата деп мен ойлосоң, алып кет үйгө сөгүмдү деп жазган эле. Ушундай төккө акын кимби? Акын киши жазганда кадимки төккөн кадимкидей. Укмуш жазыптыр. Алып кет үйгө сөгүмдү деп. Ана мен сөгүн кантип алып кетем? Бул эми мындай, мына кара балтадан бир кемпир алып алат. Кийин чыкканда түрмөдөн кийин. Анан себеп дегенде мындай да, өзү чал болуп калса, анан эми апам менен жашай албай калса, анан ага чай куюп бере турган, кийимин жууп бере турган бирөө керек да. Анан анысында эле бала чакалар бар экен, бирок алардын бала чакасы тим эле балдарындай. Сөөк талаш болбоду ошондо. Өлгөндө сөөк талаш болду да. Алар өз атасындай көрүп алыптыр. Өз балага жакын киши да, анан кийин тиги абдан. Анан эле Замирбек байке угускан, атам кайтыш болгон, устатым Үсөнбаев. Режиссерубуз Келдибек Тургунбаев азыр деле бар, ошо киши айтты, эшикке бир сары чал келди, муруту бар. Сени сурап атат. Атам деп жүрчү элең, чыксаңчы. Дегенде калта барып, канча жылдан кичинекеңден көрбөгөн, мындай кезиңден көрбөгөн атаң көрүш деле кыйын да. Жүрөгүм тикет анан. Анан өзүм деп боюм токтотуп алып туруп эшикке чыксам эле, баягы эстекем айткандай, мурунун чаптап койгон эмедей, мурутун каптап койгон эмедей мага окшош киши турат. Ошондо 63-64-тө курак экен. Үн сөз жок эле кучактап калды. Көз жашым мойнума анылды агып атканын билем да, мындай бир.
кадимкидей койнума кирип атат жаш. Мен да туруп бала кезимде анда канчада бир 22-23пү. 2004'te канча болом? 94 2004 дейм. 94'te 25 экем. Эми жаш эле да. Мойнума шорголоп атат. Балам сүйлөбө дейт. Сүйлөбөйт да киши бирдеке деп. Сүйлөбөй турам, ада сүйлөбөй көпкө турдук мындай. Элестет нечен жылдан берки. Сиз ыйладыңызбы? Ыйлайсың да. Азыр эле ыйлап жибере таштайм, бала кезде өтө эле кетесиң да. Баягы сезимтал кезиң да. Анан балам уктум, мен сенин аты чыгып калды, даңкы чыгып калды деп сенден бирдеке үмүт өтүп келген жокмун балам деп. Мен болгону гана санжырабызды, биздин укум-тукумдун тарыхын балдар биле жүрсүн дедим. Антип биле жүр деген себебим балким баягы берки катан балдар менен мен муну тигиндейм деп бөлүнүү эмес деди. Өзүңдүн эле эмеңди билип кой, чоң атаң ким, бабаң ким, болду ошону айтайын деп эле келдим. Анан силерге бир катып эметип жүргөн анча-мынча нерселерим бар эле. Мен катуу ооруп жүрөм балам деди. Катуу кайтпай турган оорудамын деди. Артка. Анан бир көзүм өтүп кетсе сөөгүмдү не кыласыңар? Көмөм десе биякта балдарым турат деди. Эми ал бер кемпирдин балдары. Бирок мен чыныгы балдарым силерсиңер. Аны үйдө отуруп сүйлөштүк. Элмирбек экөөбүз чогуу жашачык. Бойдок кесте деди. Набережный биякта операнын общитасы бар го, жанагы остановканын артында. Ошонун 3-чү этажында болчу. Элмирбекке да айтып жүрчүм. Анан атаң көрсөм деп эле жүрчү Элмирбек. Атаңыз качан келет атаңыз деп эле жүрчү. Мен кирип келгенде эле Элмирбек учурашып туруп анан чыгып кетти. Эстүү бала да. Сүйлөшүп алсын. Чыгып кетти. Абдан неме бала го, өзү акылдуу бала. Анан отурсак эле баарын айтканда мен баягы болгондой айтайын дедим. Мен муну көзүм өтөр учурда таза кетейин дедим. Силерге бир эме калбасын деди да ичиңерде. Түшүнбөстүктөр. Бизди атам таштап кетет экен деген жаман сөз калбасын деди. Өзүңөргө көзмө көз айтып коеюн дедим. Апаңдан өткөн жакшы киши жок деди. Мен да жаман киши болгон эмесмин деди. Совхоздун бул бир кырсык болгон деди. Бул совхоздун мен деген машинесин айдоо деген ал кезде чоң авторитет болчу дейт. Баланча машина айдайт экен деген. Ошентип таанышып баш кошконбуз апаң менен. Мен зарлап жүргөн биринчи аялым төрөбөй балалуу болсом дегенде ушунчалык эметчим деп. Анан сен жакын болчуң мага өзгөчө балам деди. Мен сен филармонияга иштеп калганыңдан кийин келип аткан жокмун деди. Ушу керес мурасым айтайын деп турбакчы киши. Анан ошондо жанагыларын баарын айтып берип, шахматты жакшы ойнойт экен. Бул жана Молдобаевпы белгилүү эмени утуп алган, мастер спортту. Анда чабан экен Суусамырда. Анан ал киши баягы республиканын эмеси экен да. Чемпион экен. Белгилүү, кийин сурасам Молдобаевпы, Мырзабаевпы сурасам айтышты. Ошондой киши эмеде бар, шахмат историясында, шахмат тарыхында бар, Кыргызстандынчы. Ал мындай ойлоп экен окуясы. Суусамырда атам кой айдап, жылкы айдап анан баягы чабан болуп жүргөн да кийин машина айдабай калганда. Машина айдабай калган өзүнчө чоң окуя. Өрттөндү деген кличкасы бар. Өрт деген кличкасы бар. Себеп дегенде машина айдап жүрсө жолдоштор үстүндө саман жүктөп келатат да. Анан баягы чок түшүп кеткенби тамекиден. Машинасы өрттөнүп кеткен да. Өрттөнүп кетсе анан кийин жолдоштор, достор тамашалап анан өрт деп анан кийин атын кличкасы өрт болуп калган. Анан эски кишилер өтө ырымчыл болот эмеспи? Мен экинчи руль кармабайм, бир кырсыктап калдым. Болду, машинага отурбайм деп туруп анан машинесин таштап чабан болуп кеткен. Анан чабан болуп жанагындай жылкы айдап баратса эле 3 кошкон бар го, жана биягы Токтогулга кетет, биягы Таласка, биягы Төө Баш шу, Ошол 3 кошкондо бир ак сарайы болчу дейт, баягы тияк-бияктан өткөндөр келип эс алып кеткен. Анан атам ошол жерден чай ичейин деп, тамак ичейин деп эле, жылкыны балдарга эмени карматып коюп кире калат да. Кире калса эле жана гроссмейстер
эме шахмат мастери. Бирөөлөр менен ойноп атыптыр дейт. Анан атам өзү шахматка кызыккан киши болгондон кийин тааныптыр тигини бар. Гезиттерден, эмелерден окуган да, телелерден. Анан ушу киши менен ойносом арманым жок дептир да. Эми утулса дагы андан аны менен ойноп калыштын өзү утулса дагы чоң история да. Анан ал киши бүт утуп атат дейт. Бирок кичине кызык экен дейт ба. Эми эс алып бир жактан келаткандыр жолдо белде. Анан андай киши мас болсо дагы 6-7 кишинин жөнү эле. Анан кийин бир убакыт деп атат дейт. Ким ойнойт? Мындай бир мен менен бир нормально ойной турган кишиңер барбы? Мен азыр эмени 5 верс ойнойм силер менен. Мен алып салып ойнойм керек болсо 2 турду тең турканы дептир. Десе анан атам кирип келсе, токон келди, токто. Ушул бизде жакшы ойнойт, бизде ушул жакшы ойнойт дептир. Ал жердегилер да ошол биздин айылдаш кишилер окшойт. Чалдар айылдан көп айтчы аксакал. Отурдум деп анан өзү ошонусун айтты жана жолуккан жерде. Балам дейт, ак менен ойносом жакшы ойномокмун, бирок тиги киши кичине эмерээк экен дейт баягы. Ырымчыл. Бирдекеси бар экен дейт. Акты берге, балким улуу кишиге да туура да дейт, акталганы дейт. Ак менен ойногондо биринчи эме жүрөсүң да. Ход биринчи кетет да. Эми бир ход да. Бирок кээде бир ход эле чечип коет баарын. Анан ойноп атып, ниче болуп калдык дейт. Элестет ошондой киши менен ниче болуш. Дегенде эле тиги киши соолуга түшүптүр. Бала, сен мунуңар билет го бирдекени деди дейт. Анан шахматты тегеретип туруп анан мага ак келди дейт экинчисинде. Ак келгенде мен өзүмдүн жакшы көргөнүм эле ак дейт жанага. Анан ойноп атып туруп анан экинчисинде анан кийин утуп алыптыр. Дүйөнгө деле дей түшкөн ошол жерден жылкычылар, малчылар, достор, тигилер жана бир дүйнөлүк чемпионатты утуп аткандай болуп туруп атамды асманга көтөрүп ыргытышыптыр. Мунун башы бир тайга мелдешиптир. Сен не болуп иштейсиң, не жумушту иштейсиң? Сен мен мал келим бар, коюм бар, тайым бар, уюм бар деп ийген го. Десе ошол бир тайыңа эгер утулсаң бересиң дептир. Сиз деп тигилер сураган го. Андан сурай албайт десем бирдеке бересиң. Ал утам деп эле атат да. Ал ойлонбойт дагы да. Тай мен утулсам мен ал утулбайм силерден деп коет дейт. Анан кийин баягы уткандан кийин анан каякта тиги кишиден тай сурамак беле. Албайбыз деп эмне кылам анан? Дагы ойнойбуз деген атам болбой коюптур. Жок, ойнобойт. Ушул жеңишим эле сакталып калсын деген го тарыхта. Атам чыгып алып кетип калыптыр. Ойнобой. Тиги киши кызарып бозоруп отуруп эле анан ушундай окуялар бар экен. Анан ушунун баарын айтып отурду. Ушунун баарын айтып берди. Анан бир убакта жана ырлардан айтып кирди. Калпчынын ким билет, сен менин атам Кутманалипмин да. Кутманалы деген чоң ырчы болгон деди. Биз негизи түбүбүз Кетмен төөдөнбүз, Токтогулданбыз деди. Коюңузчу Токтогулдук деп анан десем. Эми баягы каердики талашты өсүп чоңоюп калдык да. Жок, мен айтып атам, ошол тараптан келгенбиз. Ошол жакта Жетиген деген айыл бар дейби. Бирдеке деген жерлер бар. Жетиген уруу бар, Жетиген айыл бар деп жүрдү. Анан кийин Элмирбек деле айтып жүрдү, ошондой айылдар эмелер бар. Сиз мен өзүм байкенсиз деп жүрдү. Анан кийин ушундай айтты, атам ошол өзүнүн атасын мактап атат, мен чоң атамды. Таякты комуз черчемескен, бирок таякты тарс уруп коюп эле анан аш тойлордо кыйкырып урдай берчи дейт. Значит, неме да? Төкмө да. Анан ошол кандан бирдеке келген го демек бизге. Жамак болуш. Солай. Солай дейм. Анан неме жүрөгүңүз жибедиби? Жүрөк жибеди, абдан эле жибеди. Чындыкты билип калгандан кийин тарынычтар кетет экен да. Аны апаңызга айттыңызбы атамдын? Кайтыш болгондобу? Бир жылдан кайтыш болуп атат да. Анан айттыңызбы? Кайтыш болуп атканда эле кабар келди эмеден, Кара Балтадан, дагы филармонияга. Алымкул Үсөнбаевдин 100 жылдыгында айтыш конкурс болгон жаткан ошондо. Анан 310 комната бар го, жанагы артистке чечинген филармонияда.
Ошол жерде баягы даярданып айтышка эметип атсам эле эшик так 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 деп бир башкача шүй болду да. Жүрөгүң шу деди. Сездим, ооруп жүргөн сезип аттым да. Эшиктен эле эшик ачылып эле Замирбек Үсөнбаев устатым. Анан администрация ошол филармониянын кирип келип эле анан Амантай, сен эми чоң жигит болуп калдың да деп эле анан Замкем угузду. Атаң бар беле деди. Айтып жүрсө элең го атам бар депти. Ооба. Десем Кара Балтада беле деп келип анан неметип калды. Кайрат кыла, сен азыр берден буркан шаркан болгондо эчтеке болбойт. Андан көрө тиги ошол атаңда балдары бар турбайбы? Сен чыгып ошолор менен акылдашып, сөөгү жөнүндө сүйлөшүп алгыла деп. Эшикке чыксам жана улуу чоң бала бар экен, КамАЗ айдаган. Ошо КамАЗ айдап иштейби ушундай. Ошол келип тааныштык, сүйлөштүк, анан айтты, алар 100% өздөрүнчө чечип алыптыр. Биз мунун сөөгүн Кара Балтага коебуз деп. Мен айттым, атанын кереси бар, мындай ырлары да бар керек болсо деп, жана фактыларды алып чыктым да. Анда эмне кылабыз дейт. Эмне кылбайм, алып кетем деп коем. Анан бирок менде чоң проблема турат, апамды өлгөндөн сөөгүн алып келдиңби деп айтабы деп. Анан Элмирбек экөөбүз акылдашып, жаш болсо да ал көптү билген бала болчу. Ошондо эми чоңой эле калган Элмирбек бир. Анан экөөбүз акылдаштык, макулдаштыктар. Анда азыркыдай сотка тигүү жок да. Типа эмеге барабыз жанагы телеграфка. Ошол жерден айылга заказ берип ушинтип сүйлөшөт да. Айылдын жанагы айыл өкмөт эмесинен анан тигилер келип ошол жака бериптик эмени. Анан апам алды. Апа кандайсыз тиги сүйлөшүп келип анан айттым анан жанагы. Ушундай атам кайтыш болду. Бир убакта туруп калды тунжурап. Баягы чукулукканда канча жаман көрсө деле эметет экен баары бир. Өлүң көрөйүн, өлүң көрөйүн деп эле туруп калды. Анан эмне кылабыз? Жаш кезимде. Эмне кылабыз? Сөөгүн алып барайынбы? Алып барам мен. Алып барам деп сен чечип алгансың го деди өзүң эле. Алып барам да деп коем. Мен атам болсо. Алып келгенде ал силер кичинекейин кеткен атаңды анан берден ушул эл сөөгүн ошо кишинин келмек беле ушул жерде эл деп. Мени айнытып атты. Жок дедим, апа түшүнсөңүз дедим. Эртең мен акын болуп келатам, элге таанылып. Бирөө акындар менен айтышып атып анан сен атаң сөөгү талаада калган деп бир акын айтса, сиз телевизордон көрүп отурасызбы ошону? Дегенде анан апам көндүрүүнүн жолдорун ойлонуп алдым да алдын ала. Элмирбек байке идея берген. Ал киши да берди, жаш болсо дагы идея берди. Анан ошентип айттым. Ага деле көп болбой турду бир топко чейин. Анан айттым, мен да кайтыш болобуз, жер үстүндө эч ким калбайт го апа дедим. Мен да кайтыш болгондо атамдын жанына жатканым жакшы. Жана үйдүн ар жагында дөбөгө. Мен атамдын жанына жаткым келет. Деп отурсам менен өлүң көрөй. Мейли алып келсең алып кел. Каяктан өлүптүр деди. Кара Балтада. Анан бияктан моргтон сөөгүн алып тигилер дагы жанагы экинчи апабызды көрө элекмин, бир балпайган кемпир экен. Анысы шалактап ыйлап отурат, кирип барсам. Айланайын Амантай, сени да тааныйбыз. Атаң көп айтчы, ушул Амантай бала мага жакын дечи. Эми сөөгү турат, сен каны болсоң алып кетем десең алып кет, алып кетпейм десең мына балдары өзүнүн балдарындай силердей болуп калган, бир тууган болуп калган балдарыңар бияка көмөбүз. Эч кимге коргулбайбыз дешип атат деди. Анан мага макул болушту баары эле. Мейли деп тигилер сөөгкө макул болду. Анан жанагы улуу баласынын КамАЗы бар экен, чоң. Ошонун үстүнө анан кийин баягы эметип, салкыныраак кылып, жай ысык болчу да. Анан ашуу менен айдап, баягы чымындабасын деп. Алып бардык. Анан апам айткан бир сөзүн ойлоп аттым. Чын эле сенин атаң кайтыш болгондо эл келеби деп атканчы. Жок. Айылга жакындасак үйдүн тегереги толтура эл. Берки көчөдөн аркы көчөгө чейин бир атактуу киши кайтыш болгондой да.
Болбосо кээде кошуналарды көрчүм, андай деле эл көп чогулчу эмес. Көрсө эл айтпаганы менен, дебегени менен ичинде токоңду сыйлашат экен. Мен токоң деп атам атамды. Токтогул атамды. Ой, элдин баары. Мен ошого бир чети каныят кылдым. Баркы бар киши турбайбы? Аты бар киши турбайбы айылда деп. Анан ага чейин айтпаган айылдыктардын баары анан кийин мага жаадыра башташты да. Сен атаң эле, мындай болчу, сен атаң ырдачы, сенин атаң бинтчи, сенин атаң шахмат тукмун ойночу, сенин атаң дагы эмне бирдеке кылчы деп эле мактоолор жаай баштады. Эй, сен атанын чыныгы баласы болдуң, атанын сөөгүн алып келген деген бул билесиңби кандай? Сыймык, сен неме, жакшы нерсе бул, парз. Сен мойнуңда чоң карыз, бул өмүр бою сага сөөгү да ыраазы болот, эл да баарыбыз ыраазы болобуз деп аксакалдар баарына батасын беришти. Апам да анан көр, бир убакыт эле боз үйдөн үн чыгып калды, ой, кошогун кошуп төгүп атат. Мындай киши эле, тигиндей киши эле, ой, жакшы киши эле деп атат. Эми кошок деле төкмөчүлүк да бир вариант. Сонун сөздөр угуп отурсаң. Арстаным дей байланайын. Жолборсум дейт. Жолдошум дейт. Жарым дейт. Багым дейт, ушундай. Эми ата үй бүлөлүк маселе ушундай. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, Амантай агабыздын болгон жан дүйнөдөгү сырларын баарын сыртка төктүк окшойт. Анткени менен жеңилдеп каласыз. Бул тарыхта калат. Айтылыш керек экен да. Айтылса көкүрөгүңөн бир чоң нерселер чыгып кеткендей болуп, жашоого көзүң ачыла түшөт да. Ооба, ошондой бүт ичиңиздеги баарын мондай буктарды ишенип сыртка чыгарып бергениңиз үчүн ыраазычылыгымды билдирем. Ага бар болуңуз. Аябай жакшы көрөм. Анан урматтуу YouTube каналым көрүүчүлөрү, ушун менен бүтүп калдыбы дебегиле. Дагы экинчи бөлүгү болот. Буюрса, эмкиде жалаң азил тамашалар, гастролдо болгон дөшалар менен жүргөндөгү окуяларды айтып беребиз. Ооба, силер чыдамсыздык менен күтүңүздөр. Биздин YouTube каналга катталыңыздар жана сонун комментарийлер калтырыңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта турыңуздар.